Алас арбаледен калас, жер жарылып чөп чыксын, желин айрылып сүт чыксын деген жакшы тилек менен улустун улуу күнүнө кадам таштайбыз. Бүгүнкү күндө дал ушул жыл ажыраш болгон күн менен түн тең келген Нооруз майрамын майрамдоо алдындабыз. Албетте, Нооруз майрамына арналган сүмөлөк кайнатканы турабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр Кыргыздын улуу дөөлөтү болгон Боз үйдүн эпчи жагына ыктай отуруп, сүмөлөктүн алгачкы баштапкы жасалуу кадамдарын көрүп отурабыз. Азыр мына жанымда Бюкадичи апабыз бар. Азыр мына ошол кайсыл процесске келип калды, сүмөлөккө канча убакыттан кийин даяр болуп казанга салып кайнатып баштайбыз. Мына ошол тууралуу маалымат алалы деп отурабыз. Саламатсызбы апа? Кудайга шүгүр багыла. Майрамыңыз менен. Рахмат балам, рахмат. Келиңиз, эми мына бүгүн улустун улуу күнүндө деп жалпыбыз ушул Ноорузга арналган сүмөлөктүн даярдыгында олтурабыз. Өзүңүздүн бир жакшы тилегиңиз менен анан ушул сүмөлөктү жасап аткандагы ыкмалар жана азыркы жүрүп аткан процесс жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мына сүмөлөктүн кайнатылышы мына буудайды тазалап алып, жууп, аны мынантип өстүрүп атат. Өстүрүп жана түбүнөн тамыр алганы тилек айтышат эле энелерибиз. Элибиз ушундай тамырлап ынтымагы бекем болсун деп. Үстүнөн өсүп чыккан бир муундан ашпасын дечү эле. Бир муундан ашып кеткени ачуу болуп калат деп. Азыр бир аз кичине жашыл болуп кетип атат. Алар ачуу болуп калат дечү. Мына ошол бир эле муунга жетти. Сөөмөйдүн эле бир муунуна жеткени. Ал элибиз ошондой майсалап өнүп өссүн деген тилекти айтышчу эле. Ошолорду угуп калдык. Эми муну өндүрүп алып, жанагынтип бир аз кичине суу сеппей кое туруп бир күн. Мына тобор сууп келгенде илгери сокуга жанчу эле. Азыр эми жанагы өткөргүчтөн өткөзүп эртерээк болуп атпайбы убакытка дагы. Ошентишти канча килөдөй болду, бир 7 кило экен. Көп эле болот экен. Өндүрүп, аны алып анан жанагынтип өткөзүп алгандан кийин мынантип сууга жууп, абдан немесин кетирип, тиги кабыктарын, буудайдын кабыктарын чыгарып, анан антип казанга куюлуп атпайбы? Казанга куюлганда дегенде казанга баягы токош жасап алат, жыт чыгарып, өтүп кеткен ата бабаларыбыздын урук касиеттерине деп Кудайым жараткан улуу күч, бардык нерсе Кудайымдын буйругу менен, ошо Кудайым өзүңдүн жолуңа деп тиленип, өзүңдүн керемет күчүң менен ушу жан жаныбарды жараттың, адамзатты жараттың деп аларга тиленип айланайын. Эми тилектерди айтып, анан боорсок жасаган эле тиги куймак куйган майдын үстүнө эле анан сууну куюп, суудан кийин муну куюп, андан кийин унду салып, анан эле аралаштырганда жанагынтип бала чакасы улуу күчү дебей тилек айтып эле аралаштыра берет. Муну деле жана этти деле сапырганда жакшы даамына келет дегендей, муну деле аралаштыруусу көп болсо, көп кайнаса даамдуу болот. Улустун улуу күнү болгон Нооруздун эң чоң мааниси анын сүмөлөк кайнатууда. Бул сүмөлөк элди ынтымакка, биримдикке чакырган жана берекени, ырыскыны тилеген жакшы тамак деп айтылат. Узак убакытка кайнатылып, аны ар бир адам келип өзүнүн жакшы тилеги менен аралаштырып турат. Ал эми ушул тилектер сөзсүз түрдө кабыл болот деген Кыргызда жакшы ишеним бар. Албетте, жөн гана тилек айтылбастан сүмөлөк кайнатууда ыр, бий коштолуп, Кыргыздын жаштары дагы өзгөчө таң тамаша менен таң атырган. Ал эми сүмөлөк кайнагандан кийин албетте мына ушул жактагы баардык тургундарга ооз тийгизген. Тамырда эли журтубуз тамырлап өнүп өссүн, майсадай майсалап көбөйсүн эли журтубуз. Элибиздин ынтымагы бекем болуп, биримдиги бийик болуп, ден соолугу чың болуп, ушул бир казандан даам кайнаган, тилек өткөн даамды байыркы ата бабалардын жолун улап, ошо улуубуздан кичүүбүзгө чейин ушуну даам сызып, ошо ата бабалардын ынтымагын, берекесин, пейилин сактап келелик. Кылымга жетсин кыйыры өсүп, саны өсүп сансызга жетсин. Ак жолтой жашоо, ак жолтой оокат болсун, майлы сүттүү оокат болсун ушул.
Ала тоонун ак карындай айтылган аруу тилектер менен мына ушундай сүмөлөк кайнатылып жатат. Бул сүмөлөк түнкү саат 12ге чейин аралаштырат. Ар бир адам келип өзүнүн ак тилегин айтып аралаштырууга мүмкүнчүлүгү бар. 12де дымдалат, дагы таңкы саат 5:30 ачылат. Ал эми сүмөлөк ачылгандан кийинки бетиндеги ар кандай көрүнүштөр, элестер дагы ар түрдүү божомолдорду билдирерин эсиңиздерге салалы. Чыңгыз Рыскелдиев, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.